Өзüm 8 жол операция болдум. Турмуштун ордунан ушул жака келдим. Канча жашыңызда турмуш курдуңуз эле? Мен 16-дан өткөндө эле ала качып кетишкен, 8-ти бүткөндө эле. Ошол эле Кошунайылга эле. Анан 71-жылы бала улуу эркегимди төрөдүм. 73-жылы дагы эркегимди төрөдүм. 30 күйүшкөн жок күйөөм менен. Анан ажырашууга туура келди. 5 жылдан кийин экөөбүз ажырашып кеттик. Балдарды тырмалап багымыш болуп жүрдүм, совхоздо иштедим. Анан 4 жылдан кийин дагы эле ала качуу бизде мода болчу ал кезде. Дагы эле ошо эки баланын ненеси болсом деле баары бир ала качып кетти экинчи күйөөм. Ага энем дагы, атам дагы эме болду, туруп кал, жашап кал, болбойт, күйөөдөн келген болбойт деп салт катуу болчу. Анан айла жок туруп калдым. Туруп калгандан кийин ошо 15 күндөн кийин эле бир короо кой берип коюшту. Тубар кой алдык. 8 жыл жашадым аны менен, бирок тилекке каршы анам да кайтыш болуп кетти. Ата-энем, анан эки балам, мен бешөөбүз эле жашадык. Атам 83-жылы кайтыш болуп кетти. Атам өлгөндөн кийин эле 87-жылы энем төшөккө жатып калды. 5 жыл 9 ай энемди пленка менен бактым. Биздин үстөлүбүз, биз отурабыз. Бу жерде мен отурам, бу жерде Майрам деген отурат, бу жерде Жума Гүлеже отурат. Үчөөбүз бир местада отурабыз, бир үстөлдө. Тоорларыбыз убагы менен тамагыбызды берет, жакшынакай, баары жакшы. Түшүмдө апкарыбай сен деп сүйлөйм, өңүмдө ай жолукканда сиз деп жүрөм. Сыртымдан көзүм түшүп суктанамын, сөз кылса балдар сени кызганамын. Көңүл көксөп сени күндө чакырды, көтөр албай күйүт берген басымды. Көксөгөмүн сендик ордум таба албай, сүйдеми мынча эрте басылды. Оорум көбөйдү. Анан эле жылда операция болом. Улуу баламды оору чыгармаганда бир кыз бир эркеги бар болчу. Келиним апа деп кетип калды. Айлам жок, эки неберем менен келиним кеткенге жаман болдум. Анан айла жок. Анан доктурлар да, молдолор дагы мени турба бияка, балаңдын оорусун күчөтүп аласың, жоголтуп аласың балаң деген эле баламды жалгыз койду. Эндикти сүйөт, балам кишини сүйбөйт. Бассам дагы идиш аяк жыйнайм, аркы берки кылам, кабагын түйүп эле басып эле монтип кыйналып кетет балам. Балам бул жерде отурганда мен тетигинен ары алыс өтөм, жанынан жакындабайм. Мынакей ушинтип ар түрлүү гимнастикаларды ойнойбуз, баарын билебиз. Галка бар, баарлык условия жакшы. Спорт менен да мас чыгабыз. Саат 9-да эмеге өзүбүздүн залга алып барат Майрам. Гимнастика ойнотот, аякта көп жакшы басылбагандар бар да. Аларды гимнастика ойнотот, анан келип бияка ойнойбуз. Ушундай жакшы. Тренировкалар өзүңүзгө жагат абы күнүгүлөр? Сөзсүз жагат да. Биз карган киши муундарыбыз азыр бекипте баратат. Кыздарга рахмат, ушунун баарын ойлоп чыгарып койгон. Мен ушул жердин дарыгери болом. Атым Осмонова Айна Гүлжорбековна. Байсейитова Гүкүн эже бизде 5 жылдан бери каралып атат. Келгени аябай мындай турмушка күйүп, ушундай бир ооруп,
кайгы менен келген Гүкүн эжечи. Анан Кудайга шүгүр ушул жылдары уже мынакей бир 2 жыл уже прям жакшы болуп калды. Эже өзүн өзү карап, жашоого жашаш керек деген мондай бир стимул менен азыр жашап атат да. Мурун андай эмес болчу. Ой, вот жашагым келбейт, ушундайда жашообу кандай болом дечи эле, ушинтип кайгыра берчи. Азыр уже бизге ушул жерге көнүп, жакшы өзгөрүштөр болуп атат. Маңдайы жарык, Иташта өзүнүн корпусунда эң тың эжелердин бири. Башка апаларга, бабушкаларга жардам берет. Алтынды жезге өткөрбөйт, айтпасам дартым бөксөрбөйт. Күмүштү жезге өткөрбөйт, күйбөсөм дартым бөксөрбөйт. Алтындын жайы гүл бакта, алган жарым көк сулуу, айтып турам бул чакта. Доктурларга алып барсам, анализи такыр чыккан жок, таптаза чыгат. Молдолорго алып барсам, жин кирип кеткен дейт. Көз ачыктарга алып барсам, кишинин көзү өтүп кеткен, аябай катуу көз тийген дейт. Анан алып барбаган жерим да калган жок, аягында мазарга алып бар деди. Бу тоңдун манжылын алып келдим. Таласты Манастын күмбөзүнө алып бардым. Иши кылып болгон байлыгымды ушу балама арнадым, бирок такыр мындай эч мындай натыйжа чыккан жок. Кичүү балам 2009 жылы авариядан каза болуп калды. Ал баланы сотко бер деп элдер ошентөдү. Мен кантип сотко берем? Ада бакмак экен, карыган кемпир экен, жалгыз эле. Аны бергенде кемпирдин эмеси мени кантип жөн коет? Сотко берген жокмун. Улуу балама 2 неберем бар, бир кыз, бир эркек. Кызым, небере кызым төрөп берди, кыз төрөп берди. 5-ке келди. Бишкекте турат, барып келип турам, неберелериммен кол үзбөйм. Уулум бүгүн эртең үйлөнсөм деп ой тиреп турат. Колталганда барам. Кичүү балам азыр школьник, 7-класс окуп атат. Агыроо жайым бар, үйүм бар. Кулпу турат, эме эмне кылам, айлам барбы? Жашайм. Бияка көнүп деле алдым, өз үйүмдөй эле. Кетем, келем. Кыздарым кадимкидей кабыл алышат. Кыздарга ошол жерде иштегендерге 1000 мертебе ыраазымын, өкмөткө да ыраазымын. Алкышымды айтамын. Ушулар болбосо биз кайда барат элек, кандай оокат кылат элек, кандай жашоодо болот элек. Үйдө болсок бизди ким карайт эле антип? Карай да албайт болчу, эч ким карабайт болчу. Кудайыма шүгүр деп оокатыбызды кылып атабыз.